Өкмөттүк акселераторлор программасы кыска убакыттын ичинде жыйынтык бере баштады. Саламаттык сактоо министрлиги анын алкагында 2 маанилүү долбоорду ишке ашырды. Анда айдоочулук күбөлүк алуудагы медициналык маалыматты берүү жол жобосу жөнөкөйлөтүлдү. Эми бул маалыматты онлайн алууга болот. Ошондой эле майыптыгы бар жарандар үчүн медициналык социалдык экспертиза, реабилитация жана абилитация кызматтары санариптештирилди. Кайра мурун ар бир 5 жыл сайын келип ошол экспертизаны өтүш керек болчу. Эми бул болбогон нерсе, биз ошолордун баарын жойдук. Биздин мисалы үчүн үй бүлөлүк борборлор тобунан кийин, эгерде экспертиза өткөндөн кийин бул дароо түндүк аркылуу министерство трудага кетет, эмгек социалдык министрлигине кетет. Ошол жакта МСЭК деген уюм бар. Аларда автоматтык түрдө ошол бүт маалымат бар. Эгерде мурун бул процесс бир 30-40 күн алса, азыр 6-7 күндүн ичинде бул процесс. Бул өзгөрүүлөр жарандар үчүн убакытты үнөмдөп, мамлекеттик кызматтарды алуу жеңилдетилип, ыкчам жана ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Ушундай эле санариптештирүүнүн алкагында оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары үчүн да жеңилдеди. Буга чейин уруксат кагазды 3 күндө алып келсе, эми 3 саатта онлайн алууга мүмкүн. Бул соода жүгүртүүнү тездетип, ишкерлерге шарт түзөт. Жүргүнчүлөр чек арага келип эле онлайн өтүнмө берип, медсправкасыз бизге өтүнмө таштайт. Транспорт министрлигинин сайтына. Ал жерден биз карап туруп, башка госоргандар менен өзүбүз макулдашып, буга чейин жүк ташуучулар өздөрү макулдашчу. Эми транспорт министрлиги өзүбүз макулдашып, 3 сааттын ичинде беребиз. Жана жүк ташуучу электрондук капчык аркылуу төлөмдөрдү төлөй алат да. Өрт коопсуздугу тармагында да бюрократия азайды. Документтерди кароо мөөнөтү мурдагы 14 күндүн ордуна 10 күндө бүткөрүлүп жатат. Мурдага караганда азыркы хозяйственный субъекттерге бул бир олуттуу эле жардам болот. Анткени алар өздөрүнүн жанагы проектный сметалардын документацияны өткөрүп жаткан учурда, дагы бир кандай бир көйгөйлөр жаралып калган учурда ал күндөр дагы узарылчу. Азыр узарылбастан 10 күн берилет. 10 күн ичинде биздин өзгө чыгарылуулар министрлиги тийиштүү иш-чаралар өткөрүп, өрт экспертизаны өткөрүп беришет. Курулуш тармагында да уруксат кагаздарын берүү процесси жөнөкөйлөтүлдү. Буга чейин бардык документтерди чогултуп келгенде 180 күнгө созулса, учурда 40 күндөн 60 күнгө чейин алууга мүмкүн. Азыркы натыйжада бүт биздин уруксат иш кагаздарын берүү азыркы күнү мөөнөтү кыскарды. Бул эгерде буга чейин мисалы архитектуралык корутууну алыш үчүн буга чейин 30 күндөн 60 күнгө чейин талап кылса, азыркы күнү 20 күндө алып кетсе болот. Андан тышкары долбоорлорду макулдашуу 10 күнгө кыскарды, экспертизаны алуу 20 күнгө кыскарды. Андан тышкары буга чейинки макулдашуусу вот эксплуатация деп коебуз, ошону алуу кыска жеңилдетилди азыр. Кыска убакытта ишке ашкан долбоорлор мамлекеттик башкарууда ылдамдыкты, ачыктыкты жана натыйжалуулукту камсыз кылууда. Минкап башчысы мамлекеттик реформаларды ишке ашуунун жыйынтыгы боюнча бир катар мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө сыйлык тапшырды. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары. Азыр биз баарыбыз сөз менен эмес, иш менен далилденген жаңы доорго күбө болуп жатабыз. Эски ыкмалар жоголуп, түйүнү чечилбеген, тамырлашкан системалардын өзгөргөндүгүнүн эң чоң далили бул өлкөдө күн түндө кызмат кылып келе жаткан сиздердей кызматкерлерибиз көбөйүүдө. Жыйынтыктар ошону көрсөтүп жатат. Аткарылган ар бир иш мамлекетибиздин жана элибиздин жаркын келечеги үчүн жүрүүдө. Өкмөттүн акселераторлор программасынын алкагында 4 багыт боюнча реформалар жүргүзүлдү. Тез арада жыйынтык берип, элге пайдасын тийгизе баштады. Иният Эргешова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.